Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң алғаш жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла Тағаланың үзгілтіксіз рахматы, мейірімі, хидаяты, нұру, адал рызқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Субханаху ва Таала мына ушундай берекелүү куттуу күндөрдө кылган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва акимус салата ва атуз заката ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин тажидуху индаллах инналлаха бима та'малуна басир." Бұл аяттың мәнісі Алла Тағала айтат, момын мұсылмандарға қайырлы айтып атат, намазды тұрғызғыла дейді. Дайыма намазға бекем болып намаз оқығыла. Ва атуз зака, зекет бергіле, қайырымдылық іш қылғыла. Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин, өзіңердің нафсыңар үшін тартуулаған жақшылық іштерді тажидунаху индаллах. Аллаху Субханаху ва Тааланың алдында ертең есеп китеп болгондо ушу бул дүйнөдө кылган бардык жақшылық иштерибиздин жақшылыгын ошол жерден көрөсүңөр дейт. Инналлаха бима та'малуна басир. Чындыгында Аллаху Субханаху ва Таала кылган бардык иш аракетиңерди, амалыңарды көрүүчү, билүүчү дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн сиздер менен биз кыскача ошо жақшылык иштерди аткаруу, ошондой ишке себепчи болуу жаатында сөз кылып, ушул жаатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кандай хадистери бар, муну ошолорго көңүл буралы. Мунзир ибн Жарир анабихи деп ошо киши айтып атат бир хадисти: "Кунна инда Расулилла" дейт. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында элек дейт. Пайгамбарыбыз менен чогуу отурат элек дейт. Содрун нахар, күндүз. Бир убакытта дейт, бир мудар деген уруу бар экен өздөрүдө. Ошолордун арабтарда дагы мындай урууларга, кабилаларга, уруктарга бөлүнөт да. Санжыралары бар өздөрүнүн, аябай. Айтат, ушундай бир адамдар, көп адамдар кирип келди дейт. Буттарында бут кийимдери жок дейт. Үстүндөгү кийимдери аураттарын жапканча эле бар дейт. Кебирлери жөнөкөй эле бир ак кара нерсени мындай ачып туруп эле башынан илип алган дейт. Бирок бардыгынын колдорунда кылычтары бар. Бул ошол жердеги сахабанын айткан сөзүнүн мааниси, ал адамдардын чындыгында аябай муктаж экендигинен кабар берет дейт да. Ошолорду көргөндөн кийин эле пайгамбарыбыздын жүзү өзгөрүп кетти дейт. Башкача боло түштү. Андан кийин Билалга айтты дейт: "О Билал, пешин намазы болуп калыптыр. Пешинге азан айт" деди дейт. Кийин пешинди окудук. Андан кийин пайгамбарыбыз хутба кылды дейт, баян кылды дейт. Аяттардан, хадистерден бардыгы ошол жакшылыкка үндөө, кайрымдуулук иштерди кылуу, садака кылуу, ошонун маани маңыздарын, ошондой эле Хашр сүрөсүндөгү "Я айюхаллазина аману", о имандуулар, иттакуллаха вал танзур нафсум ма каддамат лигат. Таква болгула, жана силер көргүлө бүгүнкү кылган нафсыңардын, силер бүгүн өзүңөр нафсыңар үчүн эртеңки күнгө эмне даярдап койгонуңарды карагыла деген аяттарды айтты дейт. Демек баарыбыз түшүндүк дейт. Тигилерге жардам берүү максатында момун мусулмандар райымдуу, мээримдүү, жоомарт болуу жагына үндөгөндүктөн ар бир отурган адам дейт, уккан адамдын бардыгы колудагы бар нерсени алып келип бере беришти дейт. Тасаддака ражулун мин динарихи мин дирхамихи дейт.
чөнтөгүндөгү күмүш алтындан бере башташы дейт. Кийими барлар кийим бере баштады, азык түлүгү барлар азык түлүк бере башташты. Анан пайгамбарыбыз ошентип колуңардан келчи жардам бергиле деп акырында валау бишикки тамра деди. Бир хурма өрүктүн жарымын болса дагы садака кылып сооп алгыла деген пайгамбарыбыз сөзүн айтты дейт. Ушул сахаба айтып атат, пайгамбарыбыз ушинтип айткандан кийин сахабалар аябай жардамдарын берип атышты. Бир кишини көрдүм дейт, бир колуна материалга оролгон алтын күмүштөрүн алып келди, араң-араң көтөрүп келди дейт. А бирөөсү эки топ ушундай немелер кийимдерди көтөрүп келди деп мына ушул сахаба айтып атат. Ушул сахабалардын жанакы адамдарга жардам бергендигин, кайрымдуулуктарын көрүп, пайгамбарыбыздын жүзүнө жылмаюу кирип калды дейт. Жылмаюу кирип калды дейт. Жана пайгамбар жүзү нурдуу болуп, көңүлү тынч болуп калды деп мына ушул хадисти бизге ушул сахаба болгон окуяны айтып берип атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз башка хадисте айтат: "Ман санна фил ислами суннатан хасанатан" дейт. Ким жашоодо, ислам жолунда жашап жүрүп, бир жаңылык киргизсе, ал жакшы жаңылык болса, ал жакшы амал болса, жакшы иш болса, ошол нерсеге өзү амал кылса, фаамила биха, ошол жакшы ишти ал киши аткарып кетти, шариатка каршы келбейт, сүннөткө каршы келбейт, муктаждарга, элге жардамы бар, социалдык көйгөйдү чечет. Андан кийинки адамдар дагы ушул адам жакшы иш таштап кетти эле, уланталы деп ишти аткарган болсо, лаху мислу ажир ман амила биха. Биринчи адам кандай баштап сооп алган болсо, кийинкилерге дагы Алла Таала ошончо сооп берет, эч кимисинин сообунан эч бир нерсе кемибейт дейт. Демек, бул ошол шариаттагы жакшы иш болсо дейт. Ла янқусу мин уджурихим шайун дейт. Баштаган адам дагы, аны эрчип кийин кылган адамдардын дагы бир да сооптору кемибейт. Ва ман санна фил ислами суннатан сайиатан, ал эми ким исламда туура эмес, шариатка, Куранга каршы, элге зыян боло турган, ысырап боло турган, жаман нерселерди, жаман адаттарды калтырып кетсе дейт. Фаамила биха, калтырып, ал адам ошону баштап, аткарып, андан кийинкилер дагы ошондой ишти аткара турган болсо, биринчи адамга кандай күнөө берилген болсо, кийинкилерге дагы мына ошондой күнөөлөр берилет. Эч кимисинин күнөөлөрүнүн кымындай да кемибейт. Ошондуктан биздин жашоодо негизги эле алымдарыбыз айткандай 3 эле максат бар экен да. Биринчи максатыбыз бул Алла Тааланын ыраазычылыгын табуу. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен адамдар менен жиндерди ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Демек, биз ибадат кылабыз, өзүбүздү оңдойбуз, мамлекетибизге салым кошобуз, соопторду алабыз, Алланын ыраазычылыгына жеткенге аракет кылабыз. Демек, биринчи максат Алланын ыраазычылыгына жетүү. Кантип жетебиз? Алла Таала фарз деп буйрган иштерди аткаруу менен, бул арам деп тыйган иштерден тыйылуу менен, жана ошол пайгамбарыбыз сүннөтүндө көрсөткөн баардык жакшылык иштерди аткаруу менен, эми сооп кыла турган иштер аябай көп, ошолорду аткаруу менен Алла Тааланын ыраазычылыгына жетет экенбиз. Экинчиси бул Худ сүрөсүндө келет: "Ху аншаакум минал арди вастамаракум фиха", маниси жер бетинде тынчтыкта, беримдикте, ынтымакта ушул жер бетин өнүктүрүп, өстүрүп, ыймандуулукка жашаш үчүн дейт. Үчүнчүсү алымдар айтат: артыңдан бир из калтырсаң дейт. Артыңдан бир из калтырган болсоң, ошонун сообу кыяматка чейин жетип турат дейт. Буга толтура хадистер бар, угуп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Демек, кандай бир жакшылык ишке себепчи болгон болсок, мына ошол биздин артыбыздан кала турган нерсе ошол экен. Жол салганга жардам беребизби, суу чыгаргангабы, эгин эгебизби, дарактарды отургузабызбы, мечит медреселерге, мектеп больницаларга, бала бакчаларга салым кошобузбу, баарынын сообу мына ушундай кыяматка чейин калып, сакталып жетип турат. Пайгамбарыбыз айтат: "Ал-муслиму ахул муслим", мусулман мусулмандын бир тууганы дейт. "Ла язлимуху", мусулман мусулманга зулумдук кылбайт. Мусулман мусулманды жаман көрбөйт. Мусулман мусулманды уят кылбайт.
وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. Bir musulman адам muhtaç болып қалса, kim ошол адамдын muhtaçlığын кетирип коёюн деп аракет кылса, Алла Таала ошол адамдын muhtaçlığында болот. Кийин muhtaçlığын кетирет. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim bir момун мусулмандын кыйынчылыкка түшүп калган учурда ошонусунан куткарып койгон болсо, жардам берген болсо, акчасы менен болобу, сөзү менен болобу, кеңеши менен болобу, кандай болсо да жардам берген болсо, кыямат күндүн кыйынчылыгынан ошол жардам берген адамды Алла Таала куткарат дейт. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim момун мусулмандын бир айыбын жашырган болсо, ашкере кылбай, ошондон кийин бәлки оңолуп кетет деп жашырган болсо, анын айыбын Алла Таала кыяматта жашырат дейт. Эми бул узун бир хадистин ортосундагы хадис, кандай болгон күндө дагы бул хадистен биз алына турган нерсе. Ушул хадистин аяк четинде пайгамбарыбыз айтат, бир момун мусулмандын бир муктаж болгон ишин бүтүрүү үчүн мен үчүн бир ай мечитте этикаф ибадат кылып отургандан жакшы деп пайгамбардын айткан сөзү бар экен да. Сөзү бар экен. Ошондуктан баягы Алла Таала дагы бизге ушул иштерге көптөгөн соопторду берет экен. Пайгамбарыбыз айтат: Инна садаката сирри тутфиу гадабар Рабб. Садаката сыр дейт. Жашыруун садака, кайрымдуулук иштер, жакшылык иштерди кылып жүргөн болсо, Алла Тааланын газабын өчүрөт дейт. Газабын өчүрөт. Ва инна санаи'ал ма'руфи тaqi масари'ас-су. Албетте кылынган жакшы, кайрымдуулук, садака, зекет иштер адамды эң жаман өлүмдөн сактайт. Ва инна силатар рахми тазиду фил умри ва тaqil факра. Туугандар менен жакшы мамиледе, жакшы байланышта болуу адамдын өмүрүн узартат экен, жана кедей кембагалдыктан сактайт. Ва аксиру мин каули ла илаха ла хаула ва ла куввата илля билла. Пайгамбарыбыз айтат, ушул сөздү көп айткыла дейт. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Эч бир күч, эч бир абал жок, бир гана Алланын күчү гана бар деп. Биздин кылган бардык ишибиз, аракеттерибиз, ийгилигибиз, соодабыз, жашообуз, ден соолугубуз баарын Алладан деп билели да. Ийгилик болуп атабы жумушта Алладан деп билиш керек. Алла Таала берип атабы жакшы рызкыны Алладан деп билиш керек. Жакшы ден соолукту Алладан деп баардыгын билиш керек дейт. Ким ушул сөз дейт, азыркына ла хаула ва ла куввата илля билла. Баарыбыз айта алабыз, жаттаганбыз, билебиз. Басканда, турганда айтып жүргөн болсок, пайгамбарыбыз айтат: канзун мин кунузил жанна. Бейиштин кендеринен дейт, ушул сөз дейт. Ва инна фиха шифаан мин 99 даан аднахум хам. Ким ушул сөз айтып жүрсө, ушул хадисте келип атат, 99 дартка шифа болот дейт. Эң эле төмөнкү оору дарты бул адамдын башына түшкөн кайгы капа дейт, гам дейт. Ушундан баштап 99 ооруга Кудай буйрса дары болот деп пайгамбарыбыз айтып атат. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Имам Табраниде ушул мааниде башка бир дагы хадис келет. Пайгамбарыбыз айтат: Санаил маруф тaqi масари'ас-су. Жакшы кайрымдуулук иштер, зекет, садакалар жаман өлүмдөн сактайт. Ва садакату хафиян, жашыруун садака тутфиу гадабар Рабб. Алла Тааланын ачуусун, каарын өчүрөт. Ва силатур рахим зиядатун фил умр. Туган менен жакшы мамиле кылууда Алла Таала өмүргө өмүр кошот. Адамдын өмүрүн узартат, рызкысын кенен береке берет. Ва куллу ма'руфин садака. Ар бир жакшылык иш садака дейт. Ар бир жакшылык иш садака. Ошондуктан жакшылык ишти бул аз, бул кичине, бул жөнөкөй деп эсептебегиле дейт пайгамбарыбыз. Кандай бир шариатта сооп бериле турган иштин чоң кичүүсү болбойт экен. Бир аз болсо дагы, ошону айтып болсо дагы сооп алганга жетишсек болот. Ва ахлул ма'руфи фид дуnya хум ахлул ма'руфи фил ахира. Бул дүйнөдө жакшылык иштерди кылгандар кыяматта дагы ошол жакшылыкка жете тургандар. Ва ахлул мункари фид дуnya хум ахлул мункари фил ахира. Ал эми бул дүйнөдө ахли мункар дейт. Мункар деген шариатта тыйылган нерселер. Ким бул дүйнөдө шариатка тыйылган нерселерди аткарып жүргөн болсо, кыяматта ошонун жазасын алат дейт. Ва аввалу ман ядхулул жанната ахлу ма'руф. Ал эми эң биринчи бейишке кире тургандар булар ахли ма'руф дейт.
жакшы иштерди кылган адамдар дейт пайгамбарыбыз. Жакшылыктын ээлери. Ошондуктан барыбыз билебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам багы пайгамбар болордон алдын жанагы Хира тоосуна барып, ибадат кылып, ушинтип жүргөндө пайгамбарыбызга ким келет? Жебрейил периште келип туруп, оку деп кысып ушул окуя болгондон кийин пайгамбарыбыз чуркап үйгө келет дагы Хадичага мени жаап койгула дейт. Бир аз кокурунчу кеткенден кийин пайгамбарыбыз айтат: "О Хадича" дейт, аялын айтып атат да келинчегине. "Мен аябай коркуп кеттим" дейт. Пайгамбарыбызга биринчи жолу болуп атат, түшүнбөйт. "Мен аябай коркуп кеттим" дегенде Хадича энебиздин сөзүн караңыздар. Хадича энебиз айтат: "Калла, валлахи ма юхзика Аллаху абадан." Сен коркпо деди пайгамбарыбызга. Алланын аты менен касам ичемин, Алла Таала сени эч качан таштабайт, уят кылбайт. Сен коркпо дейт. Эмне үчүн дегенде мына сыпаттар үчүн дейт. Иннака ла тасилур рахим. Сен коркпогун, анткени сен туугандык байланышты бекемдеген адамсың. Ва тастуқул хадис, сен чынчылсың. Амин деген атка конгонсуң, эч качан калп айткан эмессиң. Ва туқрид дайф, келген конокту аябай жакшы сыйлайсың. Ва тахмилул кал, адамдардын башына кыйынчылык түшкөндө, алардын кыйынчылыктарын сен өзүңдүн жонуңа алып, ошолорго жардам бересиң. Ушунун ичинде маниси өзү аракет кылып иштеп, акчасынан аларга жардам бересиң деген мани. Ва таксибул маъдум, колунда жокторго бергенге дайыма жомарттык кылып аракет кыласың. Ва туину ала навайбид дахр, жана ар кандай кыйынчылыктарга сен эл үчүн жардамдасың. Ушул жакшы сыпаттарың үчүн Алла Таала сени эч качан таштабайт, коркпогун дейт. Мына ушул Хадича энебиздин пайгамбарыбызды колдогону. Ушул иштерди биз аткарып эле жүргөн болсок, чындыгында пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жүргөн болобуз буйрса. Пайгамбарыбыз айтат: "Куллу сулама минан наси алейхи садака" дейт. Адамдын денесинде 360 муун бар экен. Ошо ар бир муун эсептей турган болсок, бул пайгамбарыбыздын да хадисинде келет. Башка бир хадисинде пайгамбарыбыз айтат: "Фил инсани ситтуна ва сулусумия мафсал" дейт. Адамдын денесинде 360 муун бар дейт. Мына ушул адамдын денеси, бутундагы, колундагы ар бир эки сөөгү уланып туруп кыймылдаган жерлерди муун деп айтат экен. Ошончо муун бар дейт. Бул эки хадисте келет. Эми кулла яумун татлу фихи шамсу та'дил байнал иснейн. Ушул биздин Алла Таала чын ден соолук берип, ушундай дагы ниматты берип, ден соолукту берип, ушундай ыйманды, исламды бергенден кийин биздин денебиздеги ошол 360 муундун садакасын берип турушубуз керек экен. Садакасын берип турушубуз керек экен. Анан айтат пайгамбарыбыз: "Эгер сен эки адамдын ортосун жараштырып койсоң, ошол садаканы берген болосуң" дейт. Элдештирип койсоң. "Ва ту'инур раджула фи дабатихи фатахмилуху алейха ау тарфалаху матааху садакатун." Бир адамдын эми ошол убакта төөгө, атка, эшекке чыкканына жарандашып койсоң, жүгүнү жүктөшүп койсоң, же кебирин жүгүн алып туруп бара турган жерине жеткирип койсоң, мына ошол садака деди. "Ва калимату тайиба садака", бир жакшы сөз айткан болсоң, ошол дагы садака деди. "Ва бикулли хутватин тамшиха ила салати садака", намазга басып келген ар бир кадамыңа садаканын соогун аласың деди. "Ва тумитул аза анит тарикы садака", жана эгер жолдо бактын шактары же таштар же бирдемкелер адамдарга өткөнүнө, кеткенине зыян берип атса, ошону жерден адамдарга зыян бербесин деп алып койгон болсоң, мына ошол садака деди. Көрдүңүздөр, денебизге Алла Тааланын да рахматы, мерими да ушул муундардын садакасыны ушинтип деле берип койсок болот экен. Экинчи имам Ахмад рой айткан хадисте эле ушундай келет. Пайгамбарыбыз айтат: "Адамдын денесинде 360 муун бар" деди. Ошондуктан фаалейхи ай ятасаддака ан кулли мафсалин минха садака. Ошондон денебиздеги 360 муундун ар бирине садака бериш керек деди пайгамбарыбыз. Ошондо ушинтип айтты да 360 деп сахабалар пайгамбарыбыздан сурашты: "О Алланын элчиси, ким бунчалык соопту кыла алат?" деди. "Маниллази ютиq" деди. Кимдин күчү жетет? Деп сахабалар дагы пайгамбарыбыздан сурады.
Ошонда пайгамбарыбыз айтты: "Ан-нухаату фил масджиди тадфинуха". Ал убактардагы мечиттерди билебиз да. Ушундай эле дуалдан курулган, пальма дарактарынан жабылган, мондай немелер болгон эмес, топурактын, кумдун үстүндө эле баягы камыштарды немелерди салып коюп окушкан. Эми кээ бир адамдар, кандай адамдар, кээ бир адамдар келип какырып коет, башка кылып коет. Ким дейт ошол мечиттеги бир какырыкты алып көмүп, тазалап койсо деп атат, пайгамбарыбыз ошону айтып атат. Же болбосо адамдарга зыян берип аткан жолдогу бир нерселерди алып койсо дейт. Фаинлам тагдир, эгер ушундай бир жакшылык иштерге күчү жетпесе, пайгамбарыбыз айтат, чашке намазындагы 2 рекет намаз күн найза боюндан көтөрүлгөндөн кийин, күн чыккандан кийин жарым сааттан кийин, 20 мүнөттөн кийин, саат 12ге чейин чашке намазы деп коебуз. Ошол убакыттарда жакшы дааратын алып туруп, 2 рекет намаз акып койгон болсо, ал дагы садака, ошол муундарынын шүгүрүнү, садакасын берген болот дейт пайгамбарыбыз. Андан кийин кайра сурадым дейт. Айи рикабын афдал. Кандай нерсе жакшы, кайсы ишти аткарсам, кимге жакшылык кылсам, же кул азат кылсамбы, кандай десе, пайгамбарыбыз айтат, кандай кулду азат кылайын десе, пайгамбарыбыз айтат, анфусуха инда ахлия ва аля самана. Кымбатырагын деди. Кымбатырагын алып азат кылып бошоте бер деди. Эгер ушул нерселерге, жакшылык иштерге күчүм жетпесечи, эми ал убакта кулдук заман болгон, кулдарды алып бошоткон, саткан кадимкиде буюмдар. Ошол кулдарды азат кылуу бул эң бир шариаттын негизги максаттарынан болгон, жакшы сооп иштер деп. Эми бардыгында эле ошондой акча боло бербейт экен. Ага күчүм жетпесечи деди. Анда пайгамбарыбыз айтты: "Туину саниан ау таснау ли ахрак". Кала уин дауфту ан ба'д ал-амал, кала такуффу шаррика анин нас, фа инна садакату минка аля нафсик. Мындайча айтканда, эгер сен ага да колуңдан келбесе, өзүң иштерди аткардагы ошол тапкан акчаңдан бир азын садака кылып, жакшылык кылып тур деди. Эгер такыр эле ага дагы үй бүлөңдөн, тиричилигиңден артпаса дейт, өзүң эле жетиштүү болуп, башка акча садака кыла албай калган болсоң, анда сен башка бирөөгө зыян бербе. Пайдаң тийбесе дагы зыяның тийбесин, ошол зыяның тийбегени сен үчүн садака болот деди. Сен үчүн садака болот деди пайгамбарыбыз. Мына ошондуктан ушул мааниде пайгамбарыбыз башка бир дагы хадисте келет, Бухари, Муслимде пайгамбарыбыз айтат: "Аля кулли муслимин садакатун". Ар бир мусулман адам садака берсин дейт. Садака берсин. Анан айтышты: "Кыйла араайта ин лам аджид". Эгер садака бергенге бир нерсе таппасамчы деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Я-амалу биядайхи фаянфау нафсаху ва ятасаддак". Ишин кылсын, аракет кылсын, колу менен иштесин, өзүнө да жеткиликтүү кылсын, ашыкчасын садака кылсын деди. Дагы айтышты: "Ага да күчү жетпесечи" деди. "Юину зал хаджатил малхуф". Анда бир муктаж адамга барып жардам берсин деди пайгамбарыбыз. Ага да күчү жетпесечи деп сурашты. Аны да кыла албасачы десе, пайгамбарыбыз айтты: "Я-муру бил маруф авил хайр". Анда дайыма жакшылыкка чакырсын, жакшы сөздөрдү айтсын, жакшы насааттарды айтсын деди. Кайра дагы айтышты: "Аны дагы колунан келбесечи, жакшы сөз айткан, балки бирөөдү жакшылыкка чакыра албасачы" десе, пайгамбарыбыз айтты: "Юмсику аниш-шар". Жамандык иш кылбасын деди. "Фа иннаха садакатун". Ошол жамандык иш кылып бирөөгө зыяны тийбегени ага дагы садаканын соогун алат деди да. Мына ошондуктан бизде жанакы айтып жүрөт, пайдаң тийбесе, зыяның тийбесин деген ошол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде келет: "Бейиште бир адамды көрдүм" дейт. Ушундай жыргап, томолонуп, тоголонуп дейт. Бейиште жыргап атат дейт. Ушундай келет. Анан ал кандай жакшы сооп иш үчүн десек дейт, пайгамбарыбыз айтат: "Шажаратун катааха мин захрит тавриq кана тузил муслимин". Ошол учурда мусулмандарга зыян берип аткан бир дарактын шагын, эми
кербен өтөт, аттар менен өтүп жүрүп турушкан, ошо зыян берип атканды кесип койгондугу үчүн деди да. Ошон үчүн биз азыркы учурда биз ушул унаалар менен жүрүп калдык. Жолдо таш туруп калабы, бир башка болуп калабы, ошону тазалап өтүп кетип аткан болсок, бул дагы ушул эле соопту алабыз да. Ушул адам жанагы дарактын шагын кесип койгон сыяктуу, жолдо таштарды алып койсоңуз, башка бирөөгө биз жакшылык кылган болобуз. Бирөөлөр көрбөй калышы мүмкүн, дөңгөлөгү жарылышы башка болушу мүмкүн. Биз дагы ушул иштерди аткарсак, бул дагы пайгамбардын сүннөтүнөн, пайгамбарыбыздын насаатынан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман сана алейкум ма'руфан факафиу." Силерге бирөө бир жакшылык иш кылган болсо, анын сыйлыгын бергиле дейт. Сыйлыгын бергиле дейт. Эгер ошонун сыйлыгын бере турган бир нерсе таппасаңар дейт, пайгамбарыбыз айтат, силер ал адамга дуа кылып койгула дейт. Ошол дуа кылып койгонуңар, силер ал адамга кылган жакшылык үчүн сыйлыгын, белегин берген болосуңар дейт. Ошондо негизи биринчи эле жакшылык кылганда Алла разы болсун, рахмат дейбиз, ошол өзү сыйлыгы болот экен да. Бирок тиги кылып аткан адам бизден рахматты деле күтпөш керек шариятта. Ал кылган ишинин Алладан гана бир гана соогун күтүш керек. Анан акыркы эми жакшылык боюнча айта берсек көп, ушул акыркы аят менен сөзүбүздү аяктайлы. Биз айтып атабыз, барлык жакшылык, садака иштери деп атабыз. Пайгамбар Алла Таала Куранда айтат, бул Бакара сүрөсүндө келет: "Я айюхаллазина аману ла тубдилу садакатикум бил манни вал азади. Каллази юнфиqu малаху риаан нас ва ла ю'мину биллахи ва ла бил яумил ахир." Эми бул аяттын мааниси: "О ыймандуулар" дейт. Жүрөгүндө ыйманы бар момун мусулмандар, берген садакаңарды, зекетиңерди, кайрымдуулук иштериңерди милдет кылуу менен жокко чыгарып албагыла дейт. Кылган жакшылык ишке милдет кылбашыбыз керек экен. Ошону милдет кылып жакшылык кылган адамга кол менен, тил менен зыян бербеш керек экен да. Эгер милдет кылган болсок, кожо көрсүн үчүн, кожо уксун үчүн кылган болсок, анын сообу жок болот экен. Алла Таала Куранда айтат: "Ла тубтилу", жокко чыгарбагыла милдет кылуу менен дейт. Бил манни вал аза. Ман деген милдет кылуу, аза деген зыян берип деген. Ошо кече эле ким эле мен болбогонумда деген болсо, ошо зыян берген да. Мен эле жардам бердим эле го, мен эле кылдым эле го, мен эле дей берсек, ушулардын баардыгы ушул аятка дал кеп калат экен дагы. Эч бир кылган жакшылыктын сообун албайт калат экенбиз. Бул жерде Алла Таала аябай жакшы бир мисал менен айткан. Акчасын кожо көрсүн үчүн сарптап алып, Алланы да унутуп ишенбей, кыяматты да эсип унутуп дейт. Анын кылган жакшылыгы бир аябай жылма таш болсо, ошонун үстүнө суу куйсаң, суу турбайт да. Кылган жакшылыгың ошол эле сыяктуу болуп калды дейт. Эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Ошондуктан бизде шариятыбызда эң бир амалдардын кабыл болуусу бул ыхлас менен кылыш керек. Ниет туура болуш керек. Соопту Алладан күтүшүбүз керек. Мына ошондо гана кылган барлык жакшылык иштин шариятта айтылгандай соопторун Кудай буйрса алган болобуз. Ассаламу алейкум. Дуа окуп коюңуз. Кызым чет өлкөдө окуп жатат дейт, билим алып жатат дейт. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва салам аля расулиллах. Аллахым өзүң райымдуусуң, мээримдүүсүң, баарыбызды өз райыма, мээримиңе алгын. Ва туаззимна ва анта алейна кадир. Аллахым бизди азаптаганга кудретиң жетет, бизди өз азабыңдан сактагын. Валтуф бина бима жарат бихил макадир. О Аллахым биздин эки дүйнөдө бардыгыбыздын тагдырыбызды, бул дүйнөдөгү тагдырыбызды жакшыга өзгөртүп, эки дүйнөдө бактылуулардан кылгын. Мына ушул үйлөрдө ооруп аткандарга, больницаларда, реанимацияларда, азыр операцияда жаткандардын бардыгын Аллах субхана ва таала өзү тезирээк шафи сыпаты менен шифа берсин, кыйналгандарга жардам берсин. Мына сыртта балдарыбыз, кырдабыз окуп атат деп суранып атышат. Канчалаган кыргыз бир туугандарыбыз чет өлкөлөрдө иштеп жүрөт. Бардыгын Алла таала ден соолугун чың кылсын, иштерине ийгилик берген болсун. Адашып жүргөндөргө Аллах субхана ва таала өзү хидаят берсин. Аллах субхана ва таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө ынтымак, береке, тынчтык берсин. Ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Биздин жакшы бата дуа тилектерибиз менен Аллахым Кыргызстан мамлекетибизге ынтымакты, биримдикти, достукту, токчулдукту,
tinchlikni daima nasib qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin.